Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmain. Бүткүл аламыз жатқан Алла Тағалаға шексіз мақтаулар болып, оның сүйікті елшісі біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салам жана салауаттар болсын. Урматтуу жигиттер, біз мурдагы сабагыбызда бул жашоодо сага илим билим бере турган, анан сага руханий тарбия бере турган устазды тандоо боюнча айтканбыз. Бүгүн иншалла ошол илим алып жаткан учурда досту тандоо. Анткени кыргызда сөз бар, айтып келебиз. Сен мага досуңду айт, мен сенин ким экениңди айтамын дейт го кыргызда. Досту тандоо бул чөйрөдө, айрыкча илим чөйрөсүндө бул аябай маанилүү да. Анан жалпылай эле адамдарга боло турган болсо, адамдарга эмне кылат? Адамдарга деле досту тандоо бул маанилүү. Ошол менен биргеликте эмнени тандаш керек? Чөйрөнүн дагы тандаш керек да. Бүгүн ошол тууралуу айтат. Summa ya'lam bilgin ay student deyt anna tasawwufa lahu khaslatan. Sufizmdin эки өзгөчөлүгү бар дейт. Биринчиси al-istiqamatu, экинчиси as-sukun anil khalq. Al-istiqama деген эмне? Туруктуулук. Карагыла. Туруктуулук. Туруктуулук дегендечи, бул жигиттер мындай да, туруктуулук ийгиликтин башаты деп коет. Биз негизи илим алганда туруктуу болгон аябай маанилүү да. Мен мисалы өзүм эле көп көрдүм, аябай зээндүү, жакшы таква балдар бар, бирок туруктуу эмес да. Эгер алар туруктуу болуп, бул илимге чыдап, өмүрүн ардап, аябай чоң ийгиликтерге жетмек да. Бул тууралуу пайгамбарыбыз хадисинде айтып коелу. Пайгамбарыбызга бир киши келип, "Култу я Расулаллах, кулли фил ислам, кавлан ла асалу анху ахадан гайрук." Пайгамбарыбыз айтып атат: "Аллахтын элчиси, мага исламда бир ушундай бир нерсени айт. Мен сенден башка эч кимден сурабагандай болоюн" десе, пайгамбарыбыз эмне деп жооп берген? "Кул аманту биллах сумма астақим." Аллахка ишен, Аллахка ширк кошпо, Кудай Тааланы таны, анан ошол Кудай Тааланын жолунда эмне бол дейт? Туруктуу бол дейт да. Мындан билдик жигиттер, бул туруктуулук, бул бизди эмне кылат? Жакшылыкка алып барат. Туруктуулук дегенде жылдап туруктуулук болгонго аракет кылыш керек да. Эң биринчи ошол кулчулукка туруктуулук болуу. Мисалы көп адамдарды көрөбүз жигиттер, мисалы жана Египетте окуп жүргөндө дагы каникулга келгендечи. Каникулга келгенде мисалы ортодо келип кетип турасың да. Бир келгенде эле ошо сен билген тааныш билиштер аябай намаз окуп сонун болуп калган болот да. Анан сүйүнөсүң да. Машалла. Кудай хидаят бериптир деп сүйүнөсүң. Анан 2 жылдан кийин эле келсең, ошол киши эмне болгон болот? Майрамдап кеткен болот да. Карасаң, бул туруктуулуктун жоктугу да. Бул динибизде, бизде туруктуулук болуу аябай чоң маанилүү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деп айтат? Туруктуу болгула. Эми ошол туруктуулук жигиттер кантип адам туруктуу болот десе, бул туруктуу болгонуга бир себеп адам жакшы чөйрөнү издеш керек да. Туурабы? Жакшы чөйрө болсо, жакшы бир тартиптер болсо, анда сен туруктуу болосуң да. Анан жөн эле үйдө жатып алып, бир жакшы чөйрөгө барбайсың, же бир мешитке барбайсың, же бир сабактарга барбайсың, же бир руханият, адеп ахлак, азыктарын ала турган бир сабактарды укпайсың интернет тармактарынан. Анда сен кантип туруктуу болосуң? Туурабы? Өзүң аракет кылбасаң. Өзүң аракет кылбай туруп, өзүң бир жакшы чөйрө издебей туруп кантип туруктуу болосуң? Ошон үчүн жигиттер бул чөйрөнү тандоо дагы бул эмне кылат экен? Ошол сенин кулчулук кылууңдагы туруктуулукка эмне болот? Жардам берет. Ошон үчүн жигиттер карагыла, жак карап турсаңар. Бул бир чөйрөнүчү жигиттер, чөйрөнү биз тандайбыз да. Чөйрө сен эмес, чөйрөнү сен тандашың керек. Адам чөйрөсүз жүрө албайт. Ошон үчүн чөйрөгө маани бериш керек да, аябай. Мисалы силер илим жолунда жүрүп атасыңар, жакшы чөйрөдөбүз, Кудайга шүгүр. Бирок эртең бүткөндөн кийин делечи, дагы ушундай бир жакшы илимий атмосферада, жакшы адамдар менен болууга эмне кылыш керек?
чөйрөгө жулмуш керек да, умтулуш керек. Көп достор бар, билип эле жүрөбүз жигиттер. Мен мындай таква боло албаймын, Кудайга жакындай албай жатам. Болбосо жашым 30-га кирди, 32-ге кирди, 40-га келдим, дагы эле бир жакшы боло албайм дейт да. Ошол сен биринчи чөйрө тандадыңбы? Анан сен чөйрө тандабай туруп эле кантип эле жакшы болосуң? Сен өзүң не кылышың керек ан үчүн? Жакшы Кудайдан коркпо чөйрө тандаш керек да. Анан бул элестетүү аркылуу реалдуулук жаратат дейт. Ошо жанагыдай жакшы чөйрөлөрдү элестетип, ошого эмне кылыш керек? Умтулуш керек. Мисалы, бизде сөз бар го, мисалы, ааламга жол айылдан башталат деп коебуз го. Ааламга жол айылдан башталат, Ал эми ошол өнүгүүгө, илимий билими өнүгүүгө, анан адеп ахлакка, кулчулук кылууга жол бул эмнеден башталат? Чөйрөнөн башталат да. Жалаң жакшы чөйрө, мындай жалаң илимий билимдүү, жалаң позитивдүү жанагыдай чөйрөлөрдү эмне кылыш керек? Тандаш керек. Анан өзүң жанагы жалаң негатив ойлонгон, адепсиз, ыймансыз, же болбосо бир жаңы бир ачылыштарды ачпаган, бир жалкоо бир болбогон бир чөйрөнү, болбогон бир досторду тандап алсаң эмне болот? Анда сен ошолорго кошулуп кетесиң. Бизде кыргызда айтып койдук го, сыныктан башка баары жогат депчи. Жакшы дос шариатта табуу бул адамга милдет. Ушундай сенин бир жакшы досуң болсун, ошол досуңду сен караганыңда эмне болот? Ахиретти элестетсең, ошол сен жакшы дос болсун дейт да. Айтайын дегеним мындай, карасаңар, мисалы, сен ушундай бир досту танда, ал досуң сени дайым сага Кудайды эстетип турсун да. Туурабы? Илим билүү өнүгүүнү эстетип турсун. Жакшы бир адеп ахлакты эстетип турсун. Сен дайым ошонун жаныга барганыңда, сен мындай жүрөгүң жай баракат алып, өзүңдү мындай жакшы сезишиң керек да. Ошон үчүн жакшы чөйрөнү издөө эмне экен бизге зарыл экен. Анан бул жерде истикома деп айтты, туруктуулук. Бул суфизм илиминде мындай бир аныктама бар жигиттер. Ал-истикома айнул карама деген. Бул кулчулукта туруктуу болуу, бул кереметтин өзү деп коет да. Бизде жанагыдай бар го, бирөө олия зат экен десе, анда кереметтин көрөлүчү депчи. Негизи суфизм илимине мен эртең келечекте бирөөлөргө керемет көрсөтөм деп кирсең болобу? Суфизм илимиге? Жок, суфизм илимиге сен эмне үчүн киресиң? Биринчи Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн киресиң да. Анан жок, элдер мени мактасын, мен бир керемет көрсөтөйүн деп айтсаң анда болбойт. Эми экинчиси сукун анил халк. Сукун анил халк деген сөз бул жанагы адамдардын арасында жанагыдай жумшак болуу деген маанайда. Жумшак болуу, Фаман истакама ва ахсана хулукаху бин-нас ва амилахум бил-хилм фа хува суфи. Эми бул жерде айтып атат, ошо жанагы эки шартты тең аткарып, анан адамдарга жумшак боло турган болсо, фа хува суфиун деп Имам Газали бизге эмне? Чыныгы мусулман адам деп ошону айтып атат да. Эми истикаманы мынтип да түшүнүп алсаңар болот жигиттер. Адам өзүнө өзү иштөө да. Өзүнө өзү эмне кылуу? Өнүктүрүү. Мен өзүнө өзү өнүктүрүү дегенде биздин диний неме менен айталы, өзүнө өзү өнүктүрүү дегенде дагы күндөн күнгө, сааттан саат, минуттан минут, секундтан секунд неге жакындоо? Кудай Таалага жакындоо да. Эгер сен Кудай Таалага жакындап, динди жакшы түшүнө турган болсоң, анда сен эмне болосуң? Анда сен чыныгы мусулман болосуң. Ва хуснул халк бин-нас хуа алла тахмал ан-нас алал муради нафсик. Эми бул жерде Имам Газали ошо адамдардын арасында жакшы кулк мүнөздүү болуу дейт. Жакшы кулк мүнөздүү болуу. Пайгамбар өзүнүн хадисинде эмне деп айтат? Халикун нас би хулукин хасан, адамдардын арасында жакшы кулк мүнөз менен кулк мүнөздө бол дейт. Эми кара, бул жерде Имам Газали ошол жакшы кулк мүнөзгө аныктама бергенде мынтип берип атат. Карасаңар, хуа алла тахмал ан-нас ала муради нафсик. Бал тахмал нафсак ала мурадихим. Бирок шариаттын чегинде да. Бул кандай деген сөз? Сен мындай, бизде мындай динибизде деле мындай принцип бар го.
Өзің үшін емес, башкалар үшін жаша депчи. Башкалар үшін жаша дегенде башкаларга динди түшүндүр депчи. Бирок ошол сен башкалар үшін жашагандыгың, сен өзің динди жакшы түшүнүшүң керек дейт да, биринчи бул жерде Имам Газали. Биринчи сен өзің динди жакшы түшүнсөң, анан сен өзің жашап туруп башкалар үшін дагы жашасаң, анда эмне болот дейт? Ошол чыныгы кулк мүнөз деп Имам Газали ушинтип айтты. Андан кийин сумма иннака саалтани анил убудия. Имам Газали жанагы сабактын башында айтканбыз, жигиттер, биринчи сабагыбызда. Имам Газалинин күчтүү шакирттеринен бирөөсү сураган да, Имам Газалиненчи, мага кандай кеңеш бересиз? Эртең акыретте кайсы амалым дагы пайдалуураак болот депчи. Ошол жанагы суроосунда мынтип дагы сураган экен да. Ошону айтып атат. Сумма иннака саалтанил убудия. Ибадат кантип Алла Таалага кулчулук кылам деп ошол шакирти сураганын азыр Имам Газали дагы айтып атат да бул жерде. Айтып атат. Алла Таалага кулчулук кылуу үч нерседен турат деп коелук. Ахадуха биринчиси мухафазату амри шар'i. Шариаттын буйруктарын не кылуу? Сактоо. Алла Таала буйруган нерсени аткаруу, тыйылган нерсенен не? Тыйылуу. Ушул биринчиси экен да. Ал үчүн эмне кылыш керек жигиттер? Илим алыш керек да. Эгер ким билим албаса, ал өмүр бою эмне болот? Жахил болуп өтөт. Билимсиз болуп өтөт. Ошо билимсиздигин өмүр бою мен билимсиз болуп калдым деп өзүнү жеп өтөт. Кандай эле бирөө мисалы ден соолук үчүн болуш үчүн эмне кылыш керек? Спорт менен машыгыш керек да. Эгер спорт менен машыкпасаң, сен витаминдүү тамактардан жеп өзүңө жакшы карабасаң, анда сен эмне болосуң? Оруйсуң да. Көп оруйсуң. Ошол сыңар да. Шуна да сыңарбы? Эми бул жерде айтып атканы мухафазату амри шар'i дегени сен Кудай Тааланын буйруктарын аткарышың керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Кудай Тааланын буйруктарын билиш керек. Бул биринчиси. Экинчиси ва саниха ar-ridо bil qaday wal qadar wa qismatillahи таала. Разы болуу дейт. Бил qaдар ва qaдар. Алла Тааланын жазган тагдырына разы болуу. Алла Тааланын жазган тагдырына разы болуу дейт. Бул тууралуу жигиттер тагдыр маселелеринде китептерде айтып келебиз, Алла Тааланын жазган тагдырына разы болуу бул мындай психологиялык жактанчы адамга аябай чоң неме берет да, дем күч берет. Биз айтып эле келебиз, мисалы тагдыр тууралуу кандай макалдар бар кыргыздарда? Тагдырыңа таарынба. Алла Тааланын тагдырысыз бир кичинекей кумурскандан буту сынбаптыр дейт.